Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тил сабагына кош келипсиңер. Кутман күнүңөр менен. Сабакты баштаардан мурун бул мультфильмдин каармандарына көңүл болсок. Балдар айткылачы, бул каармандар эмне кылып жатышат? Меке бара жатат. Ал эми бул каармандар болсо бийлеп жатышат. Балдар, бүгүнкү сабактын темасы эмне? Албетте бүгүн биз сабакта этиштик баяндоошторду өтөбүз. Мурунку сабакта баяндооштун түрлөрүн өткөнбүз жана ошолордун бири этиштик баяндооштордун бир түрү этиштик баяндоош болуп эсептелинет. Бүгүн биз сабакта этиштик баяндооштор менен таанышабыз. Этиштик баяндооштун өзгөчөлүктөрүн карайбыз. Анын суроосуна көңүл бөлөбүз. Аларды сүйлөм ичинен ажыратууга жана суроону туура берүүгө көнүгөбүз. Этиштик баяндоош деген эмне? Деген суроо жаралат. Этиштик баяндооштор ээнин кыймыл-аракетин билдирет. Эмне кылат, эмне кылды, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берет. Жана алар бул баяндооштордун милдетин этиш сөздөр аткарат. Түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана тутумдаш болот. Эни жак жана сан боюнча ээрчийт. Мисал келтирип көрсөк. Биринчи сүйлөм. Асан менен Эрмек 7-класста окушат. Кимдер окушат? Асан менен Эрмек. Бул сүйлөмдүн ээси. Алар эмне кылышат, окушат? Бул баяндоочу. Демек Асан менен Эрмектин кыймылын көрсөтүп туруп, бул жерде окушат деген сөз жөнөкөй баяндооч жана эни үчүнчү жакта көптүк санда ээрчип турат. Биз кечээ аларды көргөнбүз. Ким көргөн? Биз эмне кылганбыз көргөнбүз. Көргөнбүз дегенде сөз сүйлөмдүн баяндоочу, жөнөкөй баяндооч түзүлүшү боюнча жана бул быз мүчөсү биринчи жакты көптүк санды белгисип, эни биринчи жакта көптүк санда ээрчип турат. Алар кызыктуу маектешип жатышты. Кимдер маектешип жатышты? Алар эмне кылышты? Маектешип жатышты. Маектешип жатышты деген сөз бул жерде түзүлүшү боюнча тутумдаш жана эни үчүнчү жакта көптүк санда ээрчип турат. Ыш мүчөсү бул үчүнчү жак көптүк санды билдирген мүчө. Мектепке силер чогуу баргыла. Буйрук сүйлөм экен. Ким барат? Силер эмне кыласыңар? Силер баргыла. Баргыла деген сүйлөм бул түзүлүшү боюнча жөнөкөй баяндооч, эни мына гыла мүчөсү аркылуу билебиз. Экинчи жакта көптүк санда ээрчип турат. Сабактан кийин футбол ойношту. Бул жерде көмүскөдө, бирок ошондусу да үчүнчү жакта алып, алар эмне кылышты? Ойношту деп суроо берсек, ойношту деген сөз бул жөнөкөй баяндооч түзүлүшү боюнча жана үчүнчү жакта көптүк санда эни ээрчип турат. Табышмактын жандырмагын тап. Ыргытат жерди тиштеп, тыныгат иштеп-иштеп, жөнөртө жумушка, шап эле ийинге минет. Кандай ойлойсуңар, бул эмне? Дагы бир жолу кайталайм. Ыргытат жерди тиштеп, тыныгат иштеп-иштеп, жөнөртө жумушка, шап эле ийинге минет. Балдар, бул эмне? Туура, бул кетмен жазында талаа жумуштарына колдонулган буюм, Кана эмесе бул ушул табышмактын ичинен баяндоошторду алчы. Демек, кетменин кыймылы, кетмен эмне кылат? Ыргытат, тыныгат, иштейт жана минет. Азаматсыңар? Дени соонун жаны соо дегендей эле, келгиле балдар бул спорттук аянтчага футбол ойнойбуз. Албетте футболду элдер бут менен ойносо, бүгүн биз көзүбүз менен ойнойбуз. Анда бизде тыныгуу. Топту көз менен кармаганга аракет кылабыз. Топ кайда барса ошол жакты карашыбыз керек.
оңго солго, өйдө ылдый, жарайсыңар, көзүңөр эс алып калды деп ойлойм. Андан ары кетсек, жаңы сөздөр төмөнкү тиштер менен тааныша алалы. Даярдануу, байкоо, демек бир нерсени байкап калуу, ырдап жүрүү, тарбиялануу, келип калуу, окуу. Дагы бир жолу кайталайм. Даярдануу, байкоо, ырдап жүрүү, тарбиялануу, келип калуу, окуу. Эми ушул сөздөргө байланыштуу кийинки тапшырма. Алар мектептен кийин экзаменге сүйлөмдү баяндооч менен толуктайбыз. Кандай ойлойсуңар, бул жерде кайсыл этиш сөздүү болчу? Даярдануу деген сөз болчу, демек даярданып жатышат. Кимдер даярданып жатышат? Алар эмне кылышат? Даярданып жатышат. Бул жерде алар даярданып жатышат, баяндооч болуп, түзүлүшү боюнча тутумдаш жана эни мына үчүнчү жакта көптүк санда ээрчип турат. Балдар жолдун ортосундагы күчүктү сүйлөмдү толуктайбыз. Эмне эле? Байкашты. Кимдер байкашты? Алар эмне кылышты? Байкашты сүйлөмдүн баяндоочу түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана эни үчүнчү жакта көптүк санда ээрчип турат. Андан ары акбар элдин алдында сүйлөмдү толуктайбыз. Ырдап жүрөт. Ким ырдап жүрөт? Акбар. Акбар эмне кылат? Ырдап жүрөт. Ырдап жүрөт бул сүйлөмдүн баяндоочу, түзүлүшү боюнча тутумдаш баяндооч. Анын агасы Москва шаарынан баяндоочу жок экен. Эмне сөз эле бул жерде? Келип калар. Кимиси келип калар? Агасы эмне кылар? Келип калар. Келип калар деген бул сүйлөмдүн баяндоочу, түзүлүшү боюнча тутумдаш баяндоочу. Окуучулар 4-чү черекти онлайн толуктайбыз. Окушат. Кимдер окушат? Окуучулар. Окуучулар эмне кылышат? Окушат. Түзүлүшү боюнча жөнөкөй баяндооч. Жаш өспүрүмдөр бала бакчада эмне кылынат? Тарбияланууда. Кимдер? Жаш өспүрүмдөр эмне кылынууда? Тарбияланууда деген сөз бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу, түзүлүшү боюнча жөнөкөй баяндооч. Азаматсыңар. Ушуну менен сабакты жыйынтыктасак, анда эмесе силерге үйгө тапшырма 259 көнүгүү көпчектин ордуна баяндоочторду коесуңар. Бөбөктөр үчүн жаңы жомоктор теле берүүдөн эмне кылынат? Тартууланып турат деген баяндооч менен толуктанып, бул жерден баяндоочтун алдын сызып, жөнөкөй жана тутумдаш баяндоочту белгилейбиз. Көңүл бөлгөнүңөргө рахмат. Окууңарга ийгилик. Саламатта калгыла.